Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Жалал Абад Маданият техникуму предмет архивтануу 2009-2011 тайпалары мугалим Амиракул Асира Орузбаевна. Саламатсыңарбы студенттер, анда эмесе кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Даярсыңарбы? Эске салабыз. Мурунку сабакта биз архивде маалымат технологиясын уюштуруу жана колдонуу деген теманы өткөнбүз. Архив мекемелеринин кызматкерлери кызмат милдеттерин аткарууда архивде маалымат технологиясын колдонушат. Архивде маалымат технологиясын колдонуунун негизги максаты милдети документтердин сакталуусун камсыз кылуу үчүн, документтерди издөөнү тез арада ишке ашыруу үчүн, документтерди эсептөөнү жеңилдетүү үчүн колдонулат. Бүгүнкү өтүлө турган жаңы темабыз архивдерде басмаканалар менен иштөөнү уюштуруу. Сабагыбыздын негизги максаты биз архивде кандай иштер уюштурулат билебиз, архивде басмаканалар менен иштөөнү үйрөнөбүз, алган билимдерибизди, ээ болгон түшүнүктөрүбүздү үй тапшырмага берилген суроолор менен бышыктайбыз. Сабактын жүрүшү уюштуруу, үй тапшырманы эске салуу, жаңы теманы слайддын жардамы менен түшүндүрүү, бышыктоо, үйгө тапшырма. Сабагыбызды баштадык. Басмакана менен басмакана жана заказ берүүчүнүн ортосундагы укуктары жана милдеттенмелери каралган. Мөөнөтү, кол жазма, ага болгон талап, кол жазманы басмаканага берүү мөөнөтү такталган. Тиражы, полиграфиялык жасалгалоосу, заказ берүүчүгө берилүүчү басылмалардын саны, каржылоо шарты, келишимди бузуу шарты жана башка өзгөчө шарттар камтылган келишим түзүлөт басмакана менен архивдин ортосунда. Архив тарабынан даярдалган архив маалымдагычынын документалдуу баяндаманын же башка илимий жана усулдук ишмердиктин материалдарынын кол жазмасы басмага жоопту редактордун жана архив жетекчисинин басууга деген кол жазмасы менен берилет. Кол жазма электрондук вариантта даярдалганда басмаканага макет электрондук сактоочуда жана бир нускасы басылган түрүндө берилет. Басмаканага берилүүчү автордук тексттин түп нускасы титулдук барактан, титулдук барактын арткы бетинен, кыскача мүнөздөмөдөн, баш сөздөн жана мазмундан турат. 20 басма табактан ашык архивдик маалымдагычтар же баяндамалар көп томдук катары даярданылат. Ар бир томдун өз алдынча мазмуну жана беттеринин өз алдынча номерлери болот. Титулдук барак, мазмун жана баш сөз басманын сөзсүз болуучу элементи болуп эсептелет. Анда эмесе сабагыбызды бышыктап алсак. Эмне себептен архив менен басмакананын ортосунда келишим түзүлөт? Кол жазма электрондук вариантта даярдалганда басмаканага кандай түрдө берилет? Басмаканага берилүүчү автордук тексттин түп нускасы эмнелерден турат? Анда эмесе түшүнүктүү болсо, үйгө тапшырма берейин. Жаңы теманы кененирээк окуп келесиңер, басмакана деген түшүнүктү изилдеп, дептерибизге жазып келебиз. Анда эмесе студенттер, кайрадан көрүшкөнчө саламатта калгыла.